Kutman günüңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Ажам Алман келди жана төстүү тасма берүүсү. Сиздер менен кайрадан болууга кубанычтабыз жана акыркы билим тууралуу жаңылыктар менен бөлүшүүгө шашабыз. Анда бесе баштадык. Бей, нан бышыруу жана жакшы маанай. Азия Мол Сууда борборунда бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө карата билим берүү фестивали жана кайрымдуулук жарманкеси болуп өттү. Ошондой эле волонтерлор биринчи жардам көрсөтүү боюнча тренингтерди өткөрүштү. Ал менен өктөштөр чет өлкөдө окуу тууралуу айтып беришти. Сүрөт тартуу, бийлөө жана башка көптөгөн кызыктуу нерселерди үйрөтүштү. Это мероприятие было приурочено. Бул иш-чара Кыргызстандын жаштар күнүнө карата уюштурулду. Бул жерде кайрымдуулук жарманкеси жана бирге билим жарманкесин өткөрүүнү чечтик. Бул жерде бир нече уюмдар бар. Codify, Interact, Sidance жана башка уюмдар. Алар өздөрү жөнүндө айтып берип, жардамчыларды табуу үчүн бул иш-чараны уюштурдук. Чтобы они выступили, чтобы они пригласили, к себе, возможно, новых зрителей, либо же новых участников, которые будут у них им помогать. Меня зовут София. Менин атым София, мен Кызылайдын волонтерумун. Биз кайрымдуулук жарманкесин өткөрүп жатабыз. Чогулган акчанын баары онкологиялык ооруларды дарылоого жумшалат. Китептер, шоперлер, стикерлер, биз жасаган торттор жана жергиликтүү бренддер буюмдары. Көбүнчө шоперлерди жана стикерлерди алып атышат. Шоперы и стикеры, они прям ходовый товар такой. Мы сегодня представляем Биз Билал Арт Home чыгармачыл студиясынын атынан келдик. Бул чыгармачыл студия. Сүрөт тартканды үйрөтөбүз. Ошондой эле шахмат, англис тил курстары бар. Бардыгын сүрөт тартууну үйрөтүүгө аракет кылабыз. Балдарды 6 жаштан алабыз. Пенсионерлер да окушат. Таланттын кереги жок деп эсептейм. Биз анын жок экендигине ишенебиз. Болгону чоң каалоо жана өжөрлүк керек. Биз 12-2 райондо жана Бакамбаева кала Киевде жайгашабыз. Инстаграмдан да таба аласыздар. в 12-м микрорайоне и на Баканбаева калыка Киева. Это компания, которая занимается... Бул IELTS жана TOEFL-га даярдаган компания. Ошондой эле чоңдор жана өспүрүмдөр үчүн англис тили курстары бар. Бизде деңгээлди аныктоо үчүн тесттер бар. Андан кийин сизди курстарга каттайбыз. Сиздин деңгээл интермедиат жана андан жогору болуш керек. Бул биздин Инстаграм. Также именно непосредственно наших курсов. Можете заходить, смотреть. Здравствуйте, дела супер. Биз Codify компаниясынын атынан келдик. Бул IT компаниялардын тобу, программалоо курстары. SRM LMS продукциябыз бар. Аутсорсинг үчүн сайттарды иштеп чыгуучу IT лабораториябыз бар. Бизге 6 жаштан баштап келе аласыз. Балдар үчүн атайын аянча бар. Аларда 5 багыт. Чоңдор үчүн 9 түрдүү өнүгүү багыттар бар. Биз курстарды кызыгуу, жашы боюнча ар бири үчүн үйрөтө алабыз. Программисттер кызыктуу жана кирешелүү иш. Менимче, бул кесип азыр актуалдуу. Насколько это действительно прибыльная деятельность и очень интересно и увлекательно. У нас есть здесь раздаточный материал для курсов для детей и подростков, здесь у нас для взрослых. Албетте, жакшы жашоо үчүн билим керек. Бирок кээде билим ийгиликти камсыздай албайт. Ал эми 10 жылдык изилдөө жана 500 бетме-бет интервью менен Ричард Сент-Джон дүйнө жүзү боюнча ийгиликтүү лидерлерди 8 жалпы мүнөзүн аныктады. Now my subject is success, so people sometimes... Менин темам ийгилик. Кээде мени оратор, мотиватор деп айтышат. Бирок мен мотиватор эмес экенине баары билишин каалайм. Бой боюнча талоон өткөн жокмун. And I couldn't motivate anybody. Мен эч кимге түрткү бере алган жокмун. Кесиптештерим мени көбүнчө демотиватор деп айтышат. Маалымат берүүчү оратор болууга аракет кылам. Мен кандайдыр бир жол менен ийгиликтүү адамдарды изилдөөнү чечтим. Бул жерге алар жөнүндө айтып берүү үчүн келдим. Менин окуям 10 жыл мурун учакта башталган. Мен жанында отурган өспүрүм кыз менен Калифорнияга TED конференциясына учуп бараткам. Ал абдан жакыр үй бүлөнөн болчу, бирок ал жашоодо бир нерсеге жетүүнү каалаган.
Мен компьютер менен иштеп атканда ал мага суроолорду берип жатты. Күтүлбөгөн жерден ал: "Ийгиликке жеттиңизби?" деп сурады. "Жок, мен ийгиликке жете элекмин" деп жооп бердим. Менин кумирим Терри Фокс чоң ийгиликке жетишкен. Рак оорусунан улам бутунан ажырап калган. Бирок миңдеген километр чуркап, рак оорусун изилдөө үчүн миллиондогон акча чогулткан. Же өзүнүн учагы бар Билл Гейтс ал суроо берген баланын жанында отура бербейт. Анан мен колумдан келген кээ бир нерселер жөнүндө айтып бердим. Мен байланышты жакшы көрөм жана көптөгөн маркетингдик сыйлыктарды алгам. Мен чуркаганды жакшы көрөм. Бирок 60 жана андан улуу курактагылардын арасында кээде жеңишке жетем. Эң ылдам марафонум 2 саат 43 мүнөт болду. Мен 26 миль же 42 чакырым чуркадым. Мен бардык 7 континентте 50 марафонго катыштым. Бул менин жубайым менен Интердин Изи менен Перудагы Мачу-Пикчуга чуркоо болду. 7 континенттин катышуучусу наамына ээ болуу үчүн Антарктидада марафон өткөрүүгө туура келди. Биз ал жакка келгенде сүрөттөгүдөй жакшы жана тынч көрүнгөн жок. Бийик толкундан улам жээкке жете албай калдык. Деңиз тынчыраак болгон түштүктү көздөй 300 чакырымдан ашык сүзүп, кеме менен 42 чакырым марафон чуркадык. Кичинекей кеменин палубасында 422 айланма. Жубайым экөөбүз дүйнөнүн 7 чокусунан экөөнү бардык континенттеги эң бийик тоолорго чыктык. Биз Америка континентинин эң бийик тоосу Аконкагуада жана Африканын эң бийик жери болгон Килиманджарода болдук. Чынын айтсам, Килиманджаро чокусуна баратканда ооруп калдым. Бийиктик оорусунан чалдыктым. Келинчегимдин мага боору ооруган жок. Ал менин жанымдан өтүп, мен ылдыйда кыйналып жатканда үстүңкү жагында айланды. Ошого карабай, 35 жылдан бери чогуубуз. I'd say that's a success these days. So I said to the girl, Бул күндөрдүн ийгилиги деп айтат элем. Мен кызга айттым. Менин оюмча ийгиликке жеттим дедим. Ал: "Сиз миллионерсизби?" деп сурады. Мен эмне дерин билбей калдым. Анткени кичинекей кезинде акча тууралуу суроо берүү жаман көрүнүштө эсептелчү. Мен чынчыл болгонум жакшы деп ойлоп, "Оба, мен миллионермин" деп жооп бердим. Буга кантип жеткенимди билбейм. Мен эч качан акчанын артынан түшкөн эмесмин. Бул мен үчүн анчалык деле маанилүү эмес болчу. Ал: "Балким сиз үчүн эмес, бирок мен үчүн маанилүү. Мен өмүр бою кедей болгум келбейт. Мен бир нерсеге жетүүнү каалайм, бирок ал эч качан болбойт. Эмне үчүн?" деп сурасам, ал: "Мен өтө акылдуу эмесмин. Мектептеги бааларым анча жакшы эмес" деп жооп берди. Эмне болуптур? Мен акылдуу эмесмин. Орто мектепте араң бүтүрдүм. Менде таптакыр эч нерсе болгон эмес. Мен эң популярдуу же эң ийгиликтүү деп таанылган эмесмин. Мен жаңы окуямды баштадым. Балким ийгиликсиз. Бирок акыры оңунан чыкты. Мен жасай алсам, сен да кыла аласың. Анан да ал мага негизги суроону берди. Ийгиликке эмне алып барат? Мен билбейм деп жооп бердим. Кандайдыр бир жол менен ийгиликке жеттим. Бирок мен муну кантип кылганымды билбейм. Мен учактан түшүп, TED конференциясына бардым. Жана мен көптөгөн тармактарда бизнес, илим, искусство, саламаттыкты сактоо, инженерия, айлана чөйрөнү коргоо боюнча укмуштуу да ийгиликтүү адамдарга толгон бөлмөдө болгом. Аларга ийгиликке жетүүдө эмне жардам берген жана алардын ар биринин ийгиликке эмне түрткү бергенин сурап көрөйүн деп ойлодум. Мен сыртка чыгып, бул улуу адамдар менен сүйлөшкүм келди. Бирок күмөн санай баштадым. Мен белгилүү журналист эмесмин. Мага ким жооп бермек эле? Мен долбоорумду башта электе токтотууга даяр болчумун. Ошол убакта мага Жеринин балмуздактары компаниясынын атактуу негизделүүчүсү Бен Койон келди. Азыр же эч качан деп чечтим. Бен, мен бир долбоордун үстүнө иштеп жатам. Мен эмнеден баштаарымды да билбейм. Сизге ийгиликке жетүүңүзгө эмне жардам берди деп сурадым. Ооба, албетте. Жүр кофе ичели. Кофе менен балмуздак үстүндө Бен мага өзүнүн окуясын айтып берди. Азыр биз бул жердебиз. 10 жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин мен 500дөн ашык ийгиликтүү адамдардан жеке интервью алдым жана миңдеген башка ийгилик окуяларын чогулттум. Мен бардык тармактарда ийгиликке жетүү үчүн жалпы факторлорду аныктагым келди. Мен адан яга чейинки кесиптеги адамдардын интервью алышым керек болчу. Мен 6 ийгиликтүү бухгалтер, 5 корпоративдик аудитор менен сүйлөштүм. Космоско учкан 5 космонавт, Оскардын эң мыкты актер номинациясына бар болгон 4 актер, дүйнөнүн 3 мыкты астрофизиги, 6 алдыңкы архитектор жана 4 Нобел сыйлыгынын лауреаттары менен сүйлөштүм. Маектешкендердин баарына чын жүрөктөн ыраазычылык билдиргим келет. Бул чынында алардын окуясы. Мен жөн гана кабарчымын. Маектешүү, маалыматтарды талдоо, сөздөн сөз, саптан сап, анын ишке ашуусуна көмөктөшкөн адамдардын сөзүнө жараша бардык факторлорду иргеп алуу абдан чоң жумуш болду. Андан кийин сиз көпчүлүк ийгиликтүү адамдар үчүн маанилүү жалпы белгилерин көрө баштайсыз. Бардыгы болуп миллиондогон сөздөрдү анализдеп корреляцияладым. Бул кандай сонун жумуш экенин билесизби? Күнү түнү сорттоп жана талдадым. Самолеттон ошол кыз менен кезигип калсам, ага рахмат айтам.
Кантсе да мен мынчалык кызыктуу адамдарды жолуктура элекмин. Бул абдан кызыктуу. Эми мен анын суроосуна жооп бере алам. Мен ийгиликтүү адамдардын 8 жалпы мүнөзүнүн же 8 маанилүү пунктун таптым. Ишиңди сүйүү, талыкпай иштөө, бир нерсеге көңүл буруу жана баары бир эле эмес алдыга жылуу, жакшы идеяларды табуу, өнүгүү жана ишиңизди өнүктүрүү, адамдарга пайдалуу болуу, анткени ийгилик бир гана менде эмес, туруктуу болуу, анткени ийгилик дароо келбейт. Эмне үчүн мен муну тандадым? Анткени мен сурамжылоодо айтылгандардын баардыгын жыйынтыктаганда көптөр ушул 8 пункт баарынан да көбүрөөк жардам берген айтышкан. Бул 8 пункт чындыгында ийгиликтин негизи болуп саналат. Анын негизинде биз белгилүү бир иш үчүн зарыл болгон атайын көндүмдөрдү өнүктүрөбүз. Техникалык көндүмдөр, аналитикалык көндүмдөр, адам менен баарлашуу көндүмдөрү, чыгармачылык көндүмдөр жана башка көптөгөн көндүмдөрдүн биздин адистикке жараша кошо алабыз. Кайсы тармакта иштегениңиз маанилүү эмес. Бул 8 пункт ийгиликтин негизи болуп саналат. Our success. Динара Русландын жетекчилигинин астында окуу процесстерин автоматташтыруу боюнча кыргыз IT стартапы Codify LMS Сингапурдагы эң мыкты Antler Acceleration программасына кирди. Кийинки видеодо алар дүйнөлүк фонддордун жана дүйнөлүк рынокко чыгуунун татаалдыктары тууралуу сөз кылышат. Баарыңарга дагы бир жолу салам. Учурда мен Марина Бейдемин. Бул Сингапурдун туристтик аймактарынын бири. Көптөгөн атактуу имараттар бул түнкү Сингапур. Сингапур жашоо деңгээли, эл аралык компаниялардын саны жана инвестициялар боюнча дүйнөдө биринчи орундардын бирин ээлейт. Сингапурдагы инвестициялык фонддордун саны дүйнөдөгү эң чоң. Ошондуктан бул жерде баардык алдыңкы акселерация компаниялары, инвестициялык фонддор жана баардык стартаптар чогулушат. Эң негизгиси мамлекет баардык стартаптарды катуу колдойт. Сингапурда юридикалык жактан өз ишиңди ачуу абдан оңой. Баардык стартаптар кайсы бир учурда дүйнөлүк рынокко юридикалык жакты ачууну ойлоно баштайт. Бул инвестиция алуу үчүн зарыл. Артында шайтан арбачылар салам айтып атышат. Биз 6-чы жумадан бери биздин продукт менен Antler программасына катышып жатабыз. Дүйнө жүзүндөгү стартаптарга жана негиздөөчүлөргө өз продукциясын дүйнөлүк рынокко алып чыгууга жардам берген программа. Биринчи турда менторлор тандап алган долбоорлоруна $100,000 инвестиция салынса, экинчи турда өнөктөштөрүнө $1 миллион өйдө көтөрүүгө жардам беришет. Биздин продукт Codify LMS менен биз чындап эле $1 миллион инвестиция алгыбыз келет. Бул биздин продуктубузга Борбор Азиядан гана чыкпастан, дүйнөлүк рынокко, анын ичинде Тынч океан рыногуна чыгууга жардам берет. Биз досторубуздун кеңеши боюнча июлдун аягында Antler акселерациондук программасына катышуу үчүн арыз бергенбиз. Жөн гана вебсайтка өзүбүздүн командабыз, биз жана продуктубуз жөнүндө маалыматты толтурдук жана сөзмө-сөз эртеси интервьюга чакыруу катын алдык. 3 раунддук интервьюдан кийин бизди Сингапурга чакырышты. Алар учактарды, жатаканаларды төлөп, ошондой эле виза жана өлкөгө кирүү боюнча жардам беришти. Андан кийин акселерация программасы башталат. Анда жума сайын сиз жана башка өлкөлөрдүн башка уюштуруучулары акселерация программасынан өтүп, идеяларды жана чечимдерди сунуштайсыздар. Программанын насаатчылары сизге жардам берет жана ар бир жуманын аягында, жума күнү, насаатчыларга өз идеяларыңызды сунуштайсыз. Алар кайсы идея олуттуураак жана кайсынысы рынокко жайылтууга потенциалы бар экенин тандашат. Биз баштан эле кандай идеяны активдештире турганыбызды билгендиктен, биз экинчи жумадан баштап түзмө-түз өз продуктубуздун үстүндө иштей баштадык. Азыр 6-чы жуманын аягы. Кийинки аптада биз эң маанилүү финалдын алдын ала тандоосунан өтөбүз. Эгер баары жакшы болсо, биз биринчи $100,000 алабыз. Андан кийин бир нече айдын ичинде өнөктөштөр жана инвестициялык фонддор менен бирге Antler программасы $1 миллион инвестиция салат.
Менин атым Бьорн. Мен Түштүк Чыгыш Азиядагы насаатчылар өнөктөштөрүнүн биримин. Биздин миссия Динара сыяктуу негиздөөчүлөрдүн жардамы менен бизнес куруу. Биз биргелешип инновацияларды киргизебиз жана акырында инвестициялай турган бизнести курабыз. Биз алгачкы этаптагы венчурдук капиталбыз. Жана биринчи кезекте биздин программалар аркылуу инвестициялайбыз. Учурда биз жылына 3 программаны ишке ашырабыз. Ага дүйнөнүн бардык булуң бурчунан 100дөн ашык бизнес уюштуруучуларды тартабыз. Сиздин биз менен иштешүүгө кызыктар болушуңуздун себептери биринчиден, биздин аймакта ийгиликтүү бизнес баштоо боюнча тажрыйбабыз бар. Ошондой эле Түштүк Чыгыш Азияда кеңири нетворкинг бар. Сиз өзүңүздүн компанияңызды баштаганыңызда, биз сиздин инвесторлоруңуз болуп, коучинг, колдоо жана албетте эң керектүү учурда бизнесиңиздин баштапкы капиталы менен камсыздайбыз. Башында айта кетейин, биз стартап мектеп эмеспиз. Биз алгачкы этаптагы венчурдук капиталбыз. Биз негиздөөчүлөргө биз менен бирге өсүүгө жардам берүү үчүн иштейбиз. Менин оюмча, көп нерсе сиздин кайсы этапта экениңизден жана азыр так эмнеге муктаж экениңизден көз каранды. Мен бир аз улуураак мүчөлөр биргелешип өнөктөштөрдү издей турганын байкадым. Анткени белгилүү бир куракта алар менен бир эле учурда бир поездге секире турган адамды табуу кыйын болушу мүмкүн. Дагы бир жолу мен айткандай, биз камсыз кылган дагы бир баалуулук бул коучинг, насаатчылык, колдоо. Дүйнө жүзү боюнча 100дөн ашык консультанттар менен байланыш белгилүү бир аймакта белгилүү бир темалар боюнча кеңеш керек болгондо, сиздин компанияңыз каражат чогултуу менен алектенип жаткан учурда, сиз ийгиликке жетишиңиз үчүн биз сизди бардык этаптарда колдойбуз. Жана биз Antler программанын катышуучулары менен бекем байланыш түзө алганыбызга кубанычтабыз. Анткени биз алар менен бизнести түзүүнүн эң башында биргебиз жана аларды ийгиликке жетүү жолунда коштоп жүрөбүз. Ооба, бул программанын эң маанилүү бөлүктөрүнүн бири деп эсептейм. Анткени жеке мен үчүн инвестиция алуу менин бизнесимде дайыма колдоо көрсөтүү дегенди билдирет. Негиздөөчүсү катары мен ар дайым биз бүгүн эмне кылып жатабыз, мындан ары эмне кылуу керек деп ойлоном. Ооба, бул татаал болушу мүмкүн. Ошондуктан сырттан экинчи перспектива болуш керек. Биз көп жылдар мурун инвестиция салган компаниялар менен азырда байланышта болуп жатканыбызга жеке мен кубанычтамын. Алар ийгиликтүү болушу үчүн зарыл болгон нерселер менен бар экенине ынануу үчүн айына бир жолудан кем эмес. Алар менен баарлашабыз. Инвестициянын өлчөмү мезгил менен алмашат. Жана бул Antler жайгашкан жеринен да көз каранды. Анткени компания негизинен жергиликтүү рынокко жана уюштуруучулардын бизнесинин муктаждарына багытталган. Бул жерде Сингапурда инвестициялык программанын алгачкы баскычында бизде 40 000 программа менен параллелдүү 100 000ге жакын инвестиция бар. Жана ошондой эле азыр бизде иштеп жаткан долбоорлорду колдоо боюнча долбоор бар. Ооба, демекчи, мен LinkedIn'де бир жерден бул $300 миллион тегерегинде экенин окугам, туурабы? Ооба, туура. Бул олуттуу фонд. Анткени биз компанияларга алгачкы этапта гана инвестиция салбастан, алар менен бирге өсүүнү жана аларды мындан ары да колдоону каалайбыз. Ошондой эле ийгиликтүү мисал катары бир нече компанияларды айткым келет. Биринчиси бул AdBoxo. Аны сиз билишиңиз мүмкүн. Бул супер колдонмо. Бул инфраструктуралык платформа. Ал супер тиркемелердин структураларын башка тиркемелерге интеграциялоого жардам берет. Андыктан көбүрөөк тиркемелер супер тиркемелерге айланат. Жана өзгөчө азыр алар электрондук коммерцияга аймак боюнча супер колдонмолорду түзүүгө жардам берип жатышат. Алардын ийгилиги мени абдан кубандырат. Ошондой эле криптовалюталык платформа болуп саналган Sample компаниясы бар. Ал адамдарга криптовалюталардан акчаны эффективдүү салууга жана алууга жардам берет. Бул ар кандай валюталардын ортосунда акча которуу системасына окшош. Алардын колдонмосу криптовалютаны салуу жана алуу үчүн дүйнө жүзү боюнча төлөмдөрдү жеңилдетет. Ошондуктан мен PayNow Сингапур доллар менен АКШнын же Малайзиянын соодагерлерине дүйнөнүн каалаган жеринен төлөй алам. Бул кызыктуу продукт. Менин билишимче, анын кызыктуу өзгөчөлүктөрү бар болчу. Бирок продукту кеңейтүү үчүн потенциалы түшүнүктүү эмес. Бизнес уникалдуу болуу үчүн кандай формада болушу керектиги түшүнүксүз болчу. Рыноктогу позициясы түшүнүксүз болгон. Эсиңиздеби? Сиздин сайтыңыз LMS жана CRM системаларынын айкалышы болгон. Ооба, эсимде. Сиздин биринчи сурооңуз продуктуңузду кантип кеңейтесиз болчу. Мен маркетинг аркылуу деп жооп бердим. Сиздин продукт бир аз техникалык инструментке окшош эле, бирок ошол эле учурда консалтинг. Биздин кардар муну каалайт экен. Муну менен муну кошолу.
Албетте, азыр продукттун түшүнүктүү максаты бар. Жана сиз кандай кардарларды тартасыз түшүнүктүү. Ооба, бул үчүн чоң рахмат. Азыр тил курстарына жана бала бакчаларга басым жасап жатабыз. Биринчи кеңеш албетте бизге кошулгула, биз менен жараткыла. Анткени биз бизнести кеңейтүү боюнча чоң тажрыйбага ээбиз. Жана бул клише сыяктуу угулушу мүмкүн. Бирок ар кандай маселелерди чече билүү абдан маанилүү. Мисалы, адамдарга бир нерсе таасир эткенин түшүнүү жана аларды 80% эмнени кааларын билишет жана бул үчүн төлөөгө даяр. Сиз көйгөйдү жакшы түшүнүп, аны чече билишиңиз керек. Бул менин экинчи кеңешим. Үчүнчүсү, өз ишиңизди билиңиз. Эгерде сиз көйгөйлөрдү чечүүнү билсеңиз жана кайда бара жатканыңызды түшүнсөңүз, анда башкаларга караганда сиз чоң артыкчылыкка ээ болосуз. Бирок, албетте, буга келүү үчүн убакыт керек. Жана акыркысы, азыр эскирген жана талап кылынбаган нерсе менен иштебеш үчүн дүйнөлүк тенденцияларды байкаңыз. Жөн гана туура жолдой баратканыңызга ишениңиз. Эгерде сиз бизнести курууга шектенбей турган бизнес долбоор менен кайрылсаңыз, биринчи кезекте рыноктун камтуусу жетиштүү чоң экенин түшүнүңүз керек. Экинчиден, көйгөй реалдуу жана актуалдуу. Үчүнчүдөн, сиздеги көйгөйдү чечесиз. Жана төртүнчүдөн, сизде бизнести кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок сизде буга чейин иштеп жаткан бизнесиңиз болсо, бирок сиз ага көңүл бургуңуз келеби же жокпу, чечелек болсоңуз, маектешүү учурунда сиз бул бизнеске байланган эмес экениңизди жана бизге кошулууну каалай турганыңызды айтышыңыз керек. Анда биз сиздин учурдагы ишиңизге баа бербейбиз. Биз сиздин жөндөмүңүздү баалайбыз. Антлер үчүн биз көбүнчө кандай адамдарды тандайбыз? Биринчиден, алар өз ишинин адистери. Булар бизге эң көп жаккандар. Анткени кээ бир адамдар 15 жылдан бери кайсы бир тармакта иштеп, баарын ичинен билишет. Алар көйгөйдү жана аларды чечүү жолдорун жакшы көрүшөт. Экинчиден, бизнестин универсал адистери. Ар кандай нерселерди сынап көргөн адамдар ар кандай иштердин адиси болуп жана ар кандай сапаттарда иштегендер. Жана албетте техникалык адистер. Булар кеңири чөйрөдө CEO же коммерциялык жөндөмдөрү бар, өтө тар багытталган адистер болушу мүмкүн. Бирок ошентсе да, мен дагы бир жолу кайталайм. Эгерде сизде мурунтан эле иштеп жаткан бизнес болсо, анда мен интервьюда ага басым жасагыңыз келбейт деп чынчылдык менен айтууну сунуштайм. Анан биз сиздин ишканаңызга эмес, сизге жана сиздин жеке өсүшүңүзгө көңүл бурабыз. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Биз Антлер кеңсесинде жайгашабыз. Бул биздин Сингапурдагы акыркы жумабыз. Анткени онлайн режимде иштөөгө, Бишкекте иштөөгө уруксат берилди. Декабрдын башында бизнес ачылардан инвестицияларыбызды чечүү үчүн комитет түзүлөт. Эң сонун жери, биз бул программанын фавориттери бойдон калдык. Биздин долбоорду глобалдык рынокко чыгара алабыз деп биз чындап үмүттөнөбүз. Бишкекте көрүшкөнчө. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ырдестени тартуулайбыз. Сами по себе я будто бы во сне. Что это за бред? Руки тянутся к тебе. Сами по себе я будто бы во сне. Что это за бред? Пахнешь по-особому, не Диор, не Кополю. Самый дикий сорт, я тебя тут и каплю. Шелковые волосы, кожа как велюр. Королева, дай свое сердце королю. Дай свое сердце, хотя бы деться. Твой взгляд, некуда деться. Я был во льду, дай мне согреться. В тебе тону, девочка handsome, бронебойным не пробила. По мне гада ты убила. Красота, страшная сила. Я хочу взять твои руки, поцеловать прямо в губы. Был тобой убит, девочка киллер. Сама того не знает, ты меня застрелила. Руки тянутся к тебе, сами по себе я будто бы во сне. Что это за бред? Руки тянутся к тебе, сами по себе я будто бы во сне. Что это за бред? Пахнешь по-особому, не Диор, не Кополю. Самый дикий сорт, я тебя тут и краплю. Шелковые волосы, кожа как велюр. Королева, дай свое сердце королю. Дюжина парней тебя провожают взглядом. У твоих дверей они выстроились в ряды. Мимо пролетает букеты цветов, но я не такой, я ведь другой. Прямо в грудную клетку попала с 200 метров. Я треск
Пахнешь по-особому, не дерни коколу. Самый дикий сорт, я сюда тут игра полю. Шелковые волосы, кожа как велюр. Королева, дай свое сердце королю. Пахнешь по-особому, не дерни коколу. Самый дикий сорт, я сюда тут игра полю. Шелковые волосы, кожа как велюр. Королева, дай свое сердце королю. Ушинтип биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз аяктайт. Сиздерге чын ден соолук, өзүңүзгө болгон ишеним жана баардык иште ийгилик каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди жана түстүү тасма берүүсү болдук. Саламатта калыңыздар.